Учурда этникалык кыргыздарга жарандык берүү үчүн республика боюнча атайын ыкчам топ иштеп жатат. Жарандыгын тастыктоочу документти алган адам негизги социалдык, медициналык жана башка мамлекеттик кызматтарды пайдалана алат. Азыр болсо ошол 291 указ чыккандан бери көптөгөн биздин этникалык кыргыздар 90-жыл, 2000-жыл келгендер документ тапшырып, паспорттарын сроктору өтүп кеткен, возрасттары өтүп кеткен, паспорттун өзүнүн срогу бүткөндөр баардыгы тапшырып жарандыкты алышып атат. Жарандыкты алуу үчүн этникалык кыргыздар райондук калкты тейлөө борборлоруна кайрыла алат. Анда адистер арыздарды кабыл алып, белгиленген мөөнөттө өздүктү тастыктаган документти тапшырат. Азыр болсо ушул Кыргызстан өзү деле ушу көп көйгөйлөрдү чечип, ушул жерден документ тапшырышып атат. Эми бизде жарандык алыш мамлекет жактан оңойчулукту берген, келип эле ушул жерде арыз жазып эле мамлекеттен жарандык алам деп тапшырса боло берет. Белгилей кетсек, мамлекет башчысы Садыр Жапаров өткөн жылдын июль айында этникалык кыргыздар жана кыргыз отундагы жарандыгы жок адамдарды Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуунун жөнөкөйлөтүлгөн тартиби жөнүндө жарлыкка кол койгон. Документке ылайык көчүп келген жана жарандыгы жок этностук кыргыздар 2022 жылдын аягына чейин жарандык ала алышат. Нурай Кайратова, Айдай Ташыбекова, Чыңгыз Садыков, СТВ.